Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакта баарыңарга жакшы маанай каалаймын. Жакшы окусаңар сабакты 5 деген баага баалаймын. Акылдуу менин балдарым, аракет кылып чамдагын. Келгиле балдар, анда эмесе алтын эрежебизди эсибизге салалы. Бүгүнкү сабакта кунт кой бугабыз, тынчтыкты сактайбыз, жоопкерчиликтүү болобуз, тапшырмаларды убагында аткарабыз. Ал эми бүгүнкү сабактын темасы коён менен кирпи аңгемеси. Сабактын максаты окуучулар сабакты көрүп, түшүнгөндөрүн айтып берип, өз алдынча ой жүгүртө алууга көнүгүшөт. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Бир күнү коён менен кирпи жолугуп калат. Коён кирпиден минтип сурайт: "Сенин кийгениң кандай тон? Ылгый эле тикенек. Өзүңдүн түрүң да суук экен. Бутуң кыска, тумшугуң узун, кулагың кичине. Катуу жүгүрө албайсың." Анда кирпи: "Сенин айткандарың туура коён. Бирок менин кийген тонум эң сонун. Бул тон мени ит менен карышкырдан сактайт. Кымтынып кийип алсам, мага эч ким тие албайт. Сен өзүң сулуу болгонуң менен меникиндей тикенектүү тонуң жок. Үстүңкү териң жука. Душмандан сактанууга сенин ак тонуң жарамдуубу?" деди кирпи. Анда коён кирпиге: "Ырас, сеники досум. Менин тонум жука. Ит менен карышкырдын тиштери батып кетет. Бирок менин кулагым узун, алыстан угам. Өтө күлүкмүн. Мен чуркаганда ит дагы, карышкыр дагы жетпей калат", деди коён. Эми балдар айткылачы, коён менен кирпи эмне жөнүндө сүйлөшүштү? Кимисиники туура деп ойлойсуңар? Эмне үчүн? Ушул суроолорго өз алдыңарча ойлонуп жооп бергилечи балдар. Ал эми үйгө тапшырма жомокту өз сөзүңөр менен айтып бергиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолуккучакты сак саламатта тургула балдар.